Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, ушул жашоо аламда жашап жаткандыгыбызга. Ушул кыргыз коомчулугунда биз бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп коомдук фонду деп негиздеп, ушул баарыңыздарга эле маалым. Ушул бирибизге бирибиз аяр мамилебиз, биргелеген бул жалганда конокпуз баарыбыз. Бирок тагдырдын жазмышы бир гана жараткандан экен. Буга моюн сунуп жашап келет ар бир мусулман. Ошондуктан урматтуу бир тууган, биздин ар бир бөлүшкөн ушул ой пикирибиз жалаң гана жакшылык кылсак экен, бирибизге бирибиз жөлөк тирек болсок экен. Бул бир келген дүйнөдө бизде бүгүн мүмкүнчүлүк болуп турган болсо, ушул кыйналып турган бир туугандарыбызга, боордошторубузга бир кичинекей салымыбызды салып, кошумчабызды кошуп, алардын жашоосунун жакшы жакка өзгөрүшүнө себеп болсок экен, тагдырынын жакшы жакка бурулушуна бир себепкер болсок экен, даанакер болсок экен деген гана чакырыктарды жасап келебиз. Биздин бул кылып аткан ишибиз реклама эмес. Жөн гана бир үй бүлөдөгү кыйынчылыкты бирге бөлүшүп коюу. Бул чыныгы мусулманчылык бир парзыбыз. Урматтуу бир тууганым, бул видеону көрүп атканда ушул бир өзүңүзгө салыштырмалуу көрүп койсоңуздар, ошону өтүнүч катары айтар элем. Биз сын пикирден алыс болсок, мына ушул болуп аткан тагдырлардын жазмышы бүт гана жараткандын жазмышы экен. Эгер адам өзүнө кааласа, бул энекем жалаң гана жакшысын каалайт ар бир эне, ар бир адамзат. Бирок каалоо бизден эмес, жараткандан экен. Ошон үчүн сыноо майданы деп бекер аталбаса керек. Ошон үчүн бул сыноо майданында ар кандай сыноолорду адамзатка жазат экен Аллах Таала. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бул сыноолорду бизге да балким биздерге да сыноо ушундай кыйналып турган бир тууганга бир кол сунат бекен деген бир сыноодур. Ошон үчүн мына биз отурган бир тууганыбыз мынакей 9 жашта Жанышбеков Нургелди бир тууганыбыз мына бүгүнкү күндө 9 жашта экен. Анан айтсаңыз энеке, өзүңүз кайсы учурдан баштап бул бир тууганыбыз ооруп калгандыгы тууралуу толук айтып берип койсоңуз өзүңүз тууралуу. Бул Нургелди неберем болот. Төрөлгөндө башында суу бар деп врачтар ушинтип диагноз койгон. Анан ушул суудун несин лечениясын алып да дары дармегин ичип ушинтип жүрдүк. Ошо жашынакай эле бала болуп ойноп, жашынакай эле чуркап жүрдү. Чуркап жүргөндөн кийин бир 4кө чыккандан кийин ушул судорогасы аябай катуу кармады. Аябай 41 градус болду температурасы. Ошодан эмне кылам деп скорый чакыргандан кийин больницага бардык. Баргандан кийин бир 2 укол алды. 2 укол салды врачтар. Ошол 2 уколдан кийин жакшы болуп кетет, эжеке үйүңүзгө кайтасыз деди. Үйүмө кайтат экен десем, балам ушу менен эчтеке без сознания жатып калышты. Ошо мен комага киргизди. Комага киргизиптизден больницада 2 базар жаттык без сознания, эсине да келген жок. Эч кандай эчтеке кыймыл да болгон жок. Ошо мен врачтардан суранып Бишкекке алып кеттим. Бишкекте комада 1 айдан ашык жатты. Эч кандай без сознания, эчтеке жылыш да жок, эчтеке жок. Врачтар болсо кагазын жазып бере берди, дары дармегин күндө алып келип бере бердим. Ошо мен 1 айдан кийин барып, эже сиз өзүңүз алып жатасыз, бир комнатага киресиз, бир өзүнчө комнатага деп алып бир аз жылыш болот деди. Памятин болсо жоготкон, эч кандай неме жок, кыймылы жок, жатат. Ошо мен өзүм алып 2 айдай жаттым больницада. Врачтар карап атты. Аябай күчтүү дары дармектерди, капельницаны алып аттык. Анан кийин 2 айдан кийин үйгө чыгарды, үйгө чыгасыздар. Бул болсо 2 ай күчтүү дарыларды алды, бир 2 ай эс алыш керек деди. Ошо мен баламды 2 ай ошо шаарда квартира алып жүрдүм. Каражат деген ооруганда аябай көп акча кетет экен. Ошентип кыйналдык аябай балабыз менен. Кайгылайын Кудай, ошентип сол жагынан инсулин алды. Башындагы суу, баягы суу деген жарылып кеттир. Унун жарты мээнин жартысы курап кетти деп, жарымын сол жагынан инсулин алды. Ошо менен азыр 2015-тен бери ушу бала менен алысып келатам. 3000 пенсияга чыгат, 3000 пенсия не болот? Бир дары дармегин өзү 1800 бир эле дарысы. Ада эле табылбайт экен. Ада оңой менен табылышпайт экен. Тияк бияктан алып аттык сураштырып. Ошодан бери ушул бала менен алысып келатам.
сіздерден сұранарым ушул балага жардам берсеңиздер. Тияк биякта нелер бар экен жардамга деп ушундай жерге алып барып кеткен деди. Ушу бизге башы болуп атыр, ушу башыдан кыйналып. Туалетте айта албайт, памперс күндө эле жок дегенде бир пачка памперс кетет. Өз оокатын өзү иче албайт, оокатын өзүм берем. Ушундай кыйналып атам, сиздерден суранам, жардам берип коюңуздар. Не кылабыз эми? Оңой деле акча эмес экен, алып барып келип жардам кылып не кылайын десем. Ушундай кыйналып атабыз ушу бала менен. Урматтуу бир тууган, бул жерде туруп мына эненин кайрылуусу бул балким эстүү жандар, бир туура түшүнүү менен кабыл алган инсандар өтө жакшы түшүнүп алат деп ойлойм. Себеби бир ачуу чындыкты айтпай койбосок болбойт. Анткени мына бүгүн энелердин жүрөгүндөй жүрөк дүйнөдө өзү жок кесе, ушул кичинесинен кичинекей курсагына батырып, 9 ай боюнда көтөрүп, өмүр бою амандыкты тилеген бир гана эне жашап келет. Бүгүнкү күндө мына ушундай энеге окшогон энелер бүгүн кандай болсо да балдарына, небереси үчүн күтүп, канчалык кыйынчылыгына туруштук берип, болгон мээримин төгүп, жашоо өмүрүн сүрүп аткан мына ушул энелер биз үчүн кашыбызда бар болсун деп, ушу эненин батасын алайын дегендер, кээ бир туугандарыбыз мына канчалаган апанын кадырын билбей карылар үйүнө таштаган балдар, мына ушундай учурда биз ойлонсок болот. 12 мүчөсү түгөл татынакай турган апаларыбызды алып барып, мынакей биздин мындай адамгерчилигибиздин аздыгы мына ушундай нерсеге алып барып атат. Бирок ошол эле учурда минтип энелер бооруна кысып жашап жатат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, колубуздан келишинче мен дагы колуман келген аракетимди жасайын мына ушундай жагдайда. Менин колуман эмне келет? Мен жасайын. Сиз көрүп жаткан болсоңуздар, ар бирибиз колубуздан эмне келет? Ошол колубуздан келгенин гана. Жок дегенде мен эми берген 100 сомум эмне болмок эле деген сыяктуудай эмен айтпаңыздар. 10 сом болсо да чоң пайда болуп турат. Ошон үчүн баягы көп түкүрсө көл болот деген ушул жерде колдонуп атат экенбиз. Ушундай кырдаалда. Ошон үчүн бир туугандар, колубуздан келишинче, ар бирибиз колубуздан келишинче салым кошсок, мына өткөндө дагы бир тууганыбызды жөнөттүк эле Индияга. Жөнөтөр алдында мына ошол балалуу боло албай жүргөн бир туугандарыбыз чыгып, мекендештерибиз. Ушу колуман келишинче колдоону жасап койсом, балким Кудайдын алдында бир жакшы ниет тилек кылып кол сунган бир туугандарыбыз болду. Ошол бир тууганыбыз мына кичинекей наристе барып ийгиликтүү операциядан өтүп барып келди. Ошентип мына Нургелди дагы балким эми буйрук Кудайдан. Себептүү дүйнөдөбүз, биздин колдон эч нерсе келбейт. Врачтын да колунан эч нерсе келбейт. Врач кайсыл бир күнү өзүнө да жардам бере албай турган күн бар. Бирок бул сыноо дүйнөсүндө, бул себептүү дүйнөдө себеп болуп калыштыкка чакырык кылабыз. Ушул Кайрымдуу Бол коомдук фондунун болгон күч аракети жумшалат, мына Индия өлкөсүнө сүйлөшүлсө, бүгүнкү күндө бүт анализдерин баарын жөнөтүп ошол Индияга. Анан ошол жактан жооп келди. Эгерде бизге алып келсеңер, колубуздан келишинче бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз, жакшыртканга аракет кылабыз. Эми алар дагы ушул сөздү айтышат, бизден эмес, баары Кудайдан деп. Анан ошон үчүн бирок ошого окшогон Нургелдиникиндегидей ана диагноздагы бир туугандарыбыз эмелерди, инсандарды жакшырткандары бар экен. Ошон үчүн алып келип көрсөңөр деди. Кудай буйруса, алып барып келишикти аракет кылабыз. Ошол барып келишине бир $5000 тегерегиндегидей каражат керектелет экен. Мына ошол каражатка колуңуздардан келишинче колдоону көрсөтүп коюңуздар, урматтуу бир туугандар. Баары Кудайдан кайтат.